Nardın rayonunun Döbölü ayındагы Ömür Toktosунов атындагы orta mektebining o'quvchilari İslam менен Alişer bala кезлеринен эле офицерликти кыялданышат. Тилекке каршы аталган билим уясында баштапкы аскердик даярдыкка бир аз гана убакыт каралгандыктан мекен сакчылыгынын сырларын толук канда өздөштүрүү мүмкүн эмес. Жада калса жоокерликке даярдаган окуучулардан да кабарсыз. Андыктан мектепке генерал-лейтенант Калайнур Үсенбеков атындагы аскер институтунун өкүлдөрүнүн келиши алар үчүн чоң олжо. Аскердик университетке тапшырып, ошол жактан жакшы окуп, званияларымды көтөрүп, элим үчүн, жерим үчүн кичине кызмат кылсаммы деген ойлорум бар. Бала кезден бери. Мекениме салым кошкум келет. Айсар Мустамат Үчөнбекович. Ал эми атайын алыстан тартып келишкен меймандар 2 күн ичинде Нарын районундагы бир катар билим очокторунда болушуп, өз окуу жайларынан кеңири маалыматтарды беришкенден тышкары, аскердик патриоттук маанайдагы кызыктуу маектештүүгө да убакыт табышты. Ошого жараша натыйжасы да күтүлгөндөн да ашып түшүп, мекен чегин коргоону каалагандар арбыды. Маселен, 300дөн ашык балдар кыздар окушкан Дөбөлдөгү орто мектептен дароо эле 10 бүтүрүүчүнүн аскер институтуна тапшырары белгилүү болду. Академия бар экен, көп деле маалымат билчү эмеспиз, ушу келип биз да кичине билип алдык, каяка тапшырабыз. Бизге да жакшы багыт болду. Ошол биз кичине болсо да билип алдык. Көп да маалымат билчү эмеспиз буга чейин. Кээ бир окуучулар даже билбейт экен ушундай окуу жай бар экенчи. Ушу биздин 2 багытта иш алып барып атабыз азыр. Биринчиси бул генерал-майор Дайыр Асанов атындагы аскер лицейи, Кыргыз улуттук аскер лицейи. Ал эми экинчиси аскер институту жогорку. Генерал-лейтенант Калайнур Үсенбеков атындагы аскер институтуна чакырып атабыз. Кызыгуу буюрса жакшы. Анткени көпчүлүк мектептерде баштапкы аскердик даярдыкка анча маани берилбей жаткандыгын ачык эле айтуу керек. Сабактын аты эле болбосо, ага зарыл методикалык окуу куралдары, тиешелүү жабдыктар дээрлик жок кесе. Буларга кошумча атайын адистиктеги мугалимдер да тартыш. Ушундай мүмкүнчүлүктөргө карабай сөз болгон билим уясында биринекин ийгиликтер жаралгандыгын жар салып койбосок жарабас. 2-3 күн мурун ушу райондук деңгээлде ушу милициянын жаш жардамчысы деп бир конкурс өттү. Ошо бир 10 команда катышып, ошол жерден ошо командабыз, биздин командабыз ушу биринчи лигди. Ал эми жергиликтүү аскер комиссиятыналардын билдирүүлөрүндө Теңиртөө жергесинен ыйык милдетин өтөөгө чакырышкандардын тең жарымынан көбүрөөгүнүн дене тарбиялык өнүгүүлөрү да купулга тола бербейт. Демек, эле картуу тармагындагылар баштапкы аскердик даярдык менен бирге эле окуучулардын спорт менен машыгууларына да өзгөчө басым жасоо зарылдыгы бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын району.